Улаты мекендик согуш маалында Ленинград блокадасындагы балдар Ысык Көл облусуна да алынып келинген. Өлкө боюнча 3500 баланын 62си Каракол шаарындагы балдар үйүндө тарбияланышкан. Бүгүнкү күндө бул балдар эр жетип, өлкө боюнча эскерүү маршрутун жүргүзүшүүдө. Цель его – это проехать по тем детским домам. Иш-чаранын максаты Ысык Көл облусундагы балдар үйүн кыдыруу. Ал жака мемориалдык тактыларды орнотуу Ленинград блокадасына 80 жыл толот. Ошол мезгилдерде 1942 жылы Кыргызстанга 3500 бала эвакуацияланган. Ленинград блокадасы коомдук бирикмеси эскерүү маршрутун уюштурган. Ленинград блокадасындагылар облустагы ар бир балдар үйүнө мемориалдык тактайчаларды орнотушууда. 1942 жылдын 27 августунан 31 декабрь аралыгында эвакуацияланган балдар ошол кездеги кыргыз элинин камкордугу үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. 40-жылы ушул Каракол шаарында бизде буржуазский балдар үйү номер 5 деген бар экен. Биз ушул архивден издеттирип карап чындыгында эле ошол жылдары бизге 62 бала келиптир. Бул Ленинградда блокаданын негизинде ошо кичинекей балдар жаштарында карап көрсөк бүт баары 3 жаштан баштап 14 жашка чейин балдар экен. Мен дагы бүгүнкү ушул уюштуруучуларга мэриянын атынан чоң ыраазычылык билдирем. Бул маршрут ийгиликтүү өтсүн. Бизден дагы башка азыр райондорго барат. Жыйынтыгы менен азыр билип атабыз, ошо Ысык Көлдүн ар бир районунда ушундай бир балдар үйлөрү болуптур да. Албетте эми ушул уюштуруучулардын арасында дагы ошол блокадниктер өзүлөрү да жүрөт. Ушул үйлөрдө тарбия алган адамдар, аларга да чоң ыраазычылык. Каракол шаарынын Жеңиш багында өткөн эскерүү иш-чарасында кийинки өсүп келе жаткан муунга Ленинград блокадасындагылар каардуу мезгилде эскеришип, жаштарды мекенчил болууга үндөштү. Каракол шаардык мэриясы тарабынан Ленинград блокадасы коомуна ыраазычылык баракчасы тапшырылды. Уюштуруучулар андан ары эскерүү маршрутун улап кетишти. Салтанат Керимкул кызы, Адилет Мукашев, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңылыктарына.